Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы сіздерге бүгін ушул үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Ушул үй сатылып атыптыр. Дареги туғандар, Кирконстром Гагарина көчөсү 101 дарек болуп калат. Бул мынакей короосу, ички ремонттору да сонун. Туғандар, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен азыр чоң жол жээгине чыгып сіздерге келүү жолун биринчи түшүндүрөйүн. Мынакей туғандар, сатылуучу үйгө баруу жолун түшүндүрүү үчүн мен чоң Ден Сяопин жана Барпалыков көчөсүнүн кесилишине чыктым, Кирконстромго. Ушул жерден сиздер Сокулук району деген жазуунун жанынан түндүктү карай алсаңыздар, катарда биринчи көчө Гагарин көчөсүнө барасыздар. Ошол менен батышты карай бир аз эле жүрсөңүздөр, Гагарин көчөсү 101 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул жерде мынакей чоң Байттөр деген мондай чоң торговый центр, ушул сыяктуу жер. Ал жагында супермаркет, бул жагында Империя пицца, бул жагында мечет туғандар, мектеп, мынакей мына ушундай чачтарач, ушул сыяктуу көптөгөн адамдарга керектүү нерселер бар. Шаардын буш бушуна бул жерден маршрутка, троллейбус, автобустар жүрөт туғандар. Эми барып мен калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүздүн көчө тарабы туғандар, көрүп тургансыздардай дарбаза орнотулган жана бул мынакей Гагарин көчөсү, асфальт, орто кеңдикте. Бул жактан Баятова менен да чыксаңыздар болот мындай. Бул жагы менен барып, Кирконстромдун жаны менен чыксаңыздар дагы болот. Так, газ. Мынакей бул Баятовага келиптир газ, канализация быйылкы жылы киргизилет деген пландары бар экен, электр энергиясы бар жана 3 фазалуу и суу бар тугандар. Так, эми андан ары кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей бул киргенде эле ушундай узун мондай жери бар. Кире бериши. Бул жерде брусчатка болгон жана капталдары мондай изгарат. Ошону кыргызчасы эмне деп коет, кайсы региондо? Мен өзүм Баткенден болом. Биз жакта тугандар Баткен эле элек районунун Дуалгүл деп коюшат кээ бирлер. Анан дагы эмне деп коюшат, комментарийге өз оюңуздар жазып кетиңиздер. Изгараттын капталдары жана брусчатка. Сону кылып жасап коюптур негизинен тугандар. Жеке оюм. Сиздер да баалап кетсеңиздер болот комментарийге тугандар. Так, жалпысынан жердин аянты 5,5 соток кызыл китебинде. Фактически ушул кире бериш кошулуп 7 сотоктай бар экен. Так, андан ары мынакей бул жакта жакшы ремонту менен жакшы салынган үйүбүз. Бул короосу алды тарабы көрүп тургансыздардай брусчатка жана төрүндө 140 квадрат метр болгон үйүбүз. Стенасы тугандар толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлүп, тышкы тарабынан утеплятель, анын тышкы тарабынан мынакей травертин чапталган, чачылган дейбизби, мынакей травертин болгон тугандар. Анан бул жакта гараж, экинчи этаждын парке, мынакей экинчи этаждан тапчан коюп отурсаңыздар кенен болгудай көрүнөт. Бул жакта дагы мындай хозпостройкалар. Булар жөнүндө азыр маалыматты үйдүн ички тарабын көргөзүп, андан соң берем. Алды тарабында мынакей бир аз жер жемиш кекенге жер зеленый зона кылсаңыздар деле болгудай жана жаш бактары. Так, мектеп жөнүндө айтпадым окшойт, Мектеп Кирконстромдун мектеби жакын. Бул жерде, ал жерде маркеттер, Глобус, Фрузе жана башка ушундай керектүү объекттер бар. Шаардын буш бушуна жүргөн троллейбус, автобус и ушундай керектүү нерсенин баары бар тугандар. Бул үйүздүн батыш тарабынан көрүнүшү. Көрүп тургансыздардай терезелер трехкамерный экен и сырткы тарабынан тугандар темирден болгон решеткалар орнотулган. Эми азыр ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей алды тарабы бул жагда эле көп эле машина баткандай жер. Мынакей бул жагда эле кенен жерлер. Так. Бул үйүздүн негизи кирүүчү эшиги, көрүп тургансыздардай темирден болгон эшик орнотулган. Жана түз эле кирсек, бул жерде мынакей тугандар кире бериш прихожка, отопление, паровое отопление и плюс кайсыл жердин полу кафель болсо ошол жерде теплый пол бар экен. Мебелдери жөнүндө айтсак, мебелдин баары калат, бир гана бытовой техникаларды алып кетем дейт. Телевизор, холодильник ушул сыяктуу. Оң тараптан көргөзүп баштайын тугандар, оң тараптан. Бул жакта мынакей кирдиңиздер. Оң тарапка карай эле кирсек, холл. Мынакей көрүп тургансыздардай ремонт. Батыш тараптан терезе, полдор ламинат. Мынакей бул жакта бир спальня бөлмө.
Мынакей туугандар, түштүк тарабынан, батыш тарабынан терезе. Чугунный батареялар. Биздин чугунный батареялар жылуулукту жакшы кармап, негизинен жакшы болот дешет көпчүлүк. Так. Андан ары жана бул жерде туугандар, мынакей дагы бир мондай бир бөлмө. Чыгыш тарабынан терезе, полдору ламинат. И бул жерден бир мондай чакан балдар бөлмөсү экен бул жагы туугандар. Анан кийин бир чакан бөлмөгө өтүп кете алабыз төрүндө. Мынакей бул балдар бөлмөсү. Так. Бул мынакей төрүндөгү мындай бир чакан бөлмө туугандар. Андан ары эми азыр сиздерге залды, кухняны көргөзөйүн. Так, 140 квадрат метр болгон үйүбүз туугандар. Так, кирдик. Эми оң тарапка карай кирсек, бул жерде мынакей зал. Полдор ламинат, бул жагынан терезе. Көрүп турасыздар, мебелдер. Анан туугандар, бул видеону сиздер достор менен бөлүшсөңүздөр, жүздөгөн досторуңуздарга бул үй ээсине жана мага чоң жардам берген болосуздар туугандар. Так, бул жакта үйдүн ички тарабындагы ажаткана, мондай чоң аристон, жана мынакей душевой кабина. Баня деле бар короодо туугандар. Дуалдар кафель. Мына ушундай ремонт. И бул жерде прихожкадан кирип, сол тарапка карай кирсеңиздер, кухня. Көрсөңүздөр, кухонный мебель туугандар. Раковина суу чыгарылган, фильтр орнотулуптур. Индукционный, электрический и газовый плита. Жана түштүк тараптан чоң терезе туугандар. Эми коросуна чыкта калган маалыматты берейин. Мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Эми андан ары. Так, бул жакта очокана. Андан кийин бир кладовка, баня. И төрүндө туугандар отопление котел жайгашкан бөлмө, 3 фаза жана көмүр менен жылыткан котел үйүбүздү жылытат. И экинчи этажда бул жакта бир бөлмө. И бул жакта катарынан 2 бөлмө бар экен туугандар. Сырткы тарабы көрүп тургансыздар ремонт. И ички тараптары бир аз ремонт кылсаңыздар деле болот. Бирок азыр жашаса деле болот экен туугандар. И үйдүн түштүк тарабында бул жакта гараж, экинчи этажында мондай навес туугандар. Азыр гаражны көргөзөйүн. Бул батыш чек арасы. Так. Окей, бул гараждын ички тарабы. Кенен портерге чейин, спринтерге чейин баткыдай жер экен. Ямасы да бар экен туугандар. Мына ушундай болгон гараж. И андан ары эмне маалымат туугандар? Так, бул үйүбүздүн айтылбаган бир эле басы калды окшойт. Так. Бул үйүбүздүн басы туугандар $85,000 сурап атыптыр. Ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга эсителдеп калтырам. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Аны мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.